Bir sutkada 170 kişiden virus anықталды. Бұл туралы Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 54, Ош шаарында 8, Чүй облусунда 49, Ош облусунда 16, Таласта 3, Ысык Көл облусунда 20, Жалал Абадта 10 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен Бишкекте 2 бейтап каза болду. Март айынан бери 81.826 киши вируска чалдыгып, 1363 бейтап көз жумду. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Таластагы тез тамактануучу жайдагы өрттөн күйүк алган адамдардын абалынан кабар алып, алардын ден соолугу боюнча консилиум өткөрдү. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык министр Кара Буура жана Талас аймактык ооруканаларына барып, медициналык жардам алып жаткандардын ден соолугун сураган. Консилиумдан кийин жабыркаган Талас аймактык ооруканасындагы реанимацияда жаткан 2 адамды Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жөнөтүү чечими кабыл алынган деп айтылат маалыматта. Бейшеналиев жабыркагандарга керектүү медициналык жардамды берип, аларды дары-дармек менен камсыз кылуу тапшырмасын берген. Эске салсак, 4 январь күнү Кара Буура районуна караштуу Кызыл Адыр айылындагы Шаурма Сити тез тамактануучу жайда газ баллон жарылып өрт чыккан. Кырсыктан 11 адам жабыркап, ооруканага түшкөн. Алардын арасында бир жаш бала дагы бар эле. Жарылуунун келип чыгышына газ баллонду колдонууда өрт коопсуздугу боюнча эрежелердин бузулушу себеп болгон. Өзбекстандын Наманган облусунда арака ууланып 5 киши көз жумду. Азаттыктын өзбек кызматы жергиликтүү басылмаларга таянып кабарлагандай, алар Кыргызстанда чыгарылган аракты ичишкен. Окуя жаңы жыл майрамынын алдында Төрөкоргон районунда болгон. Арака ууланды деген 13 киши ооруканага жеткирилген. Райондук прокуратура кылмыш ишин ачып, иликтөө баштады. Арака ууланып көз жумгандардын жаш курагы 36дан 52ге чейин. Райондук оорукананын башчысы уулангандардын 6 сакайып үйгө чыгарылганын билдирген. Бишкек Ош каттамындагы учак техникалык себептерден улам кайтып келген. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунун коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн кызматкери Алия Курбанова билдирди. Анын айтымында Тезжет компаниясынын учагы 6 январда саат 15:20 Бишкектен Ошко учкан. Бирок учак Ошко жетпей, саат 16:42 кайра Манас аэропортуна келип конду. Бизге берилген түшүндүрмөгө караганда учак техникалык себептерден улам кайтып келген. Ага байланыштуу компания жүргүнчүлөрүн башка учакка олтургузуп, саат 16:51 учуп кетти, деди ал. Эске салсак, 6 январда Бишкек Ош каттамындагы учак Ош аэропортундагы тумандан улам кона албай кайтып келгени тууралуу кабар интернетке тараган болчу. Бирок Ош аэропортунда учакты күтүп олтургандар аймакта туман жок, күн ачык экенин билдиришкен. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат абага булганыч заттардын чыгышынын себептерин аныктоо фактысы боюнча Бишкек жылуулук электр борборунун жооптуу кызматкерлерине карата сотко чейинки териштирүү ишин ачып тергөө баштады. Бул тууралуу Финполициянын басма сөз кызматы кабарлады. Финпол бул факт жазык кодексинин 233 беренесинде коммерциялык же башка уюмда ыйгарым укуктарын кыянаттык менен пайдалануу деп каралган кылмыш белгилери боюнча бирдиктүү реестерге катталганын маалымдады. Финполдун бул билдирүүсүндө Бишкек жеби караган түндүк электр мамлекеттик ишканасы комментарий берген жок. Буга чейин Финполдун башчысы Сыймык Жапыкеев Бишкек жебине кара кеченин көмүрү туура келбей турганын, бул үчүн жептин курулушун жүргүзгөндөр жоопко тартыларын 3 январда Facebook'тагы баракчасына жазган. Ал жепке жагылган көмүрдүн сапаты начар экенин белгилеген. Бишкек жебине жылына 1.101 тонна көмүр керектелет. Ишкананын жетекчилигинин маалыматына ылайык, анын 850 миңи өз кыш мезгилинде жагылат. Көмүрдүн 680 миң тоннасы кара кечеден алынат.
Талас облусундагы жер үй кенинде алтын чыгарган фабрика ушул жылдын январь айынын аягында февралдын башынан тарта ишке киргизилет. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы кабарлады. Ага ылайык учурда кенде кайра калууна келтирүү иштери жүрүп, алтын иштеткен фабриканын курулушу жаңыланды. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков Алтын Альянс компаниясынын жетекчиси менен жолугуп, инвестор, өкмөт жана жергиликтүү тургундардын ортосундагы талаш маселелер жөнгө салынганын билдирди. Өкмөт ишкананын ишмердүүлүгүнө кол кабыш кылат. Кыш бүткүчө фабрика алтындын куймаларын чыгарып калат деп үмүттөнөм, деди премьер-министр. Ал кен казууда эл аралык экологиялык талаптарды аткаруу зарылчылыгына токтолгон. Ошондой эле калдык сактагычты курууда чет элдик көз карандысыз эксперттер жана жергиликтүү активисттер менен бирге анализ жүргүзүүнү тапшырган. Эске сала кетсек, 6 октябрда жер үй алтын кениндеги Альянс алтын компаниясы ишин токтоткон. Компаниядан билдиришкендей, жер үйдүн өндүрүштүк аймагына белгисиз адамдар уруксатсыз кирип кеткен. Окуя болгон жерде тартылган видеодо көрүнүп тургандай, кен казган жерде курулуш өрттөнгөн. Алдын ала эсептөөлөр боюнча андан компания 15-20 миллион доллар чыгымга учураган. Финансы министрлигинде тышкы карызды төлөө үчүн ачылган атайын эсепке 1 миллион 29 миң сом акча түштү. Анын ичинен 1 миллион 22 миң сому жарандардан, 27 миң сому ишканалардан келип түшкөн. Министрликтин басма сөз кызматы кабарлагандай, 31 декабрь күнү 1 миллион сомду Адылбек Асанов аттуу жаран которгон. Кыргызстандын тышкы карызын төлөө үчүн элден акча чогултуу максатында Финансы министрлигинин алдында атайын депозиттик эсеп ачылган. Кыргыз өкмөтү эми республикалык бюджетти колдоо үчүн депозиттик эсеп ачууну көздөп жатат. Тийиштүү токтомдун долбоору 6 январда коомдук талкууга коюлду. Өкмөттүн расмий сайтындагы маалыматка караганда, эсепте Финансы министрлиги бирдиктүү казыналык эсептин алкагында ачат. 2021 жылдын 1 январына карата Кыргызстандын тышкы карызы 4 миллиард 180 миллион доллар. Мамлекеттин жалпы карызы 4 миллиард 827 миллион долларга жетти.